берүүбүздү улантабыз. Ооба, жай келди, эс алуу дагы келди. Балдар деген окуу бүткөндөн кийин каяка барышат, каяка барып эс алышат деген мындай суроо менен өзүңүздөргө суроо берип атсаңыздар, биз эң сонун жоопторду таптык. Бүгүн бизде конокто Баластан балдар журналынын башкы редактору Жаныбек Абидитегин эң сонун маалыматтары менен, жаңылыктары менен келди. Бир гана сиздердин балдарыңыздар үчүн болот, Саламатсызбы? Келиңиз. Кош келипсиз. Көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Айтыңызчы, ушул сиздердин журнал балдар үчүн ашындай жайкы эс алуу лагерин уюштуруп аткан экен. Ошол тууралуусунда мындай шашпай, кенен айтып бериңизчи. Баластан балдар журналы негизи жайында чыкпайт да, окуу жылында эле чыгат. Анан буюрса жайында өзүбүздүн окурмандарыбыз менен бололу деп атайын жайкы каникулда балдарга жөн жүрбөсүн, эс алууну дагы эс алуу десе эле бизде ойноп күлүп эле эс алыш керек деген түшүнүк бар да. А негизи биз ошо эс алууну андай эмес, китеп окуп, сабактарды мындай жеңилдетилген түрдө, оюн түрүндө окуу форматында биз атайын лагерь уюштурганбыз. Бул азыр Бишкекте болуп жатат, ВФАСОда борборунда. Ал жерде ошо бардык окурман десе жалгыз Баластанды окугандар үчүн эмес, башка мисалы ошо 6 жаштан 12 жашка чейинки балдардын бардыгы. Бизди билген, билбеген. Демек, сиздерде интерактивдик ыкма менен колдонуп экенсиздер. Бул эмне үчүн ушундай ойго келип токтодуңуздар? Эмнеге мындай ойго келип токтолгонубуздун себеби, биринчиден ошо эс алууну ошол сиз айткандай интерактивдик түрдө өткөрүп, анан мисалы акысыз түрдө өткөрүп жатабыз. Мисалы башка жерде биздеги эми сабактар жөнүндө айта кетсем, эмнеге буга токтолгон себеби. Анткени жайында балдар көбү деген убактысын бош өткөрөт, каникул келди мына эми эс алалы дейт. Анан жок, каникулду андай өткөрүү эмес, кайра эле ошо билим алуу менен, бирок башка нерселерди үйрөнүү менен. Мисалы оюн түрүндө ойноп атып үйрөнүү. Айтып кетсеңиз. Программа мисалы менталдык арифметика деген бар. Азыр ал башка жерлерде үйрөтүлөт, бирок бизде акысыз. Айырмасы. Андан кийин Баластан дүйнөсү, бул Баластан балдар журналы тууралуу жөнүндө айтып беребиз, ичиндеги маалыматтар жөнүндө. Андан кийин жомокторду мисалы акын жазуучулар өз оозунан айтып берет. Мисалы биякта шаардык балдар жайлоого барып, чоң ата чоң энесине жомок окуса, айылдыктар Бишкекке келип, акын жазуучулардын өз оозунан жомок окуат. Же болбосо төкмө акындар келди, мисалы, анан ырчы чорчулар келип жомок айтып атат. Андан кийин үчүнчүсү логикалык оюндар деген. Ал оюндар чындыгында биздин өлкөбүздөгү мектептерде жок. Саналуу бир менчик мектептерде бар. Ал оюндарды да ал жерден бекер ойносо болот. Ал баягы акыл эстикти өстүрүүчү оюндар. Канча жаштан канча жашка чейин кабыл аласыздар? 5 жаштан 12 жашка чейинки балдарды. Жакшы, бул бүгүнкү күндө шаардын ичинде болуп аткан бир жакшы иш-чара экен. Ал эми бизде ушундай учурлар болот го. Кээде көлгө же болбосо дагы башка жерлерге барып, ушундай жайкы эс алуу лагерлерин ачкан учурлар болчу эле да. Сиздер ошондой ой барбы? Ооба. Биз ошо ачкандан кийин биз дагы негизи жайында ачалы деп ойлогон эмеспиз көлгөчү. Бул ошо окурмандардын келген конокторунун талабы болду. Алар сурашты, ал жерде да ачылса жакшы болот деп ойлоду. Демек, көлдө да ачасыздар буйрса. Кудай буйрса, 2-июлдан баштап июнь айы Бишкекте өткөрдүк, эми июль айы ошо Ысык көлдүн жээгинде өткөрөлү деп жатабыз. Туура, ал жак салкыныраак, жагымдуу. Ооба. Көлдөгү дагы биздин мекендештер барып окуса эң жакшы болот. Ал эми баягы көп эле тайпа болсо керек, жашы менен бөлүнөт. Аларга дагы окутуучулар керек. Сиздерге кимдер жардам көрсөтүп атат, колдоо кимдер көрсөтүп атат сиздерге? Жакшы, биз буга чейин иштешкен акын жазуучулар, балдар адистери, анан ошо балдар тармагында иштеген эже агайлар, анан мектептин директорлору, же болбосо бала бакчанын директорлору, атайын адистер бар го, балдар менен иштешкен. Ал кишилер кел ошо мен сабак өтүп берейин же ал кишилер чындыгында биздин бул долбоорду чакырбасаңыздар дагы өздөрү келип. Мисалы Facebook баракчабыздан көрүп, өздөрү көрүп угуп келип, анан баягы ошону жактыргандар келип, мына мен мындай өтүп берейин, тиңде өтүп берейин, кандай жардам берейин деп дегендер чыгып атат четинен. Жакшы экен, ал эми мындай финансылык каражаты кандай болду? Финансылык бул биздеги ошо Бишкектеги социалдык долбоор деп атап, келген коноктор баягы акысыз эле кызмат көргөзөбүз аларга. Анын ошо финансылыгы эми буга чейин биз журнал өзүн өзү эле каржылап, ошо финансылык жактан журнал өзү колдоп жатат да ал долбоорду. Мисалы үчүн мен суроом мындай болуп атат да, баягы көлгө ачсаңыздар бир 10 күн же болбосо 15 күн деп ачасыздар да, туурабы?
Анан ошол жакта бала чаканы алып барыш керек, жол киреси болот, табак ашы болот дегендейчи. Анан кийин баягы социалдык кызматкерлер бекер кызмат көрсөткөнү менен баары бир алардын ошо каражаттары болот да. Туура. Бул Бишкектегиси бекер, ал эми көлдөгүсү болсо, бул акылуу, акча төлөйт буга келген ар бир бала. Бул 5 күнгө барат, 3 топ менен. Ошо биринчи топ 2-июлда башталат. Андан кийин 2-июлдан баштап ошо 22-сине чейин буюрса көл жээгинде өткөрөбүз. Мунун акылуу буга 5500 сом төлөйт. Мисалы, Канча күнгө? 5 күнгө. Анын ичинде 5 толук күн, 6 күн болуп калат эми жол менен иштеген. Анын ичинде 4 маал тамак, жол кире бар, акысы биз өзүбүз бияктан атайын машина менен алып барып, кайра бияка алып келебиз. Кайсы пансионаттар менен иштешип атасыздар? Биз буга чейин баары бир 4 пансионат менен сүйлөштүк, бирок лагерь менен. Бирок эң ылайыктуу ошо Чоктал айылынын жээгиндеги бир Чоктал деген бир мектеп бар экен, ошол жерде эң ыңгайлуусу ошол экен. Анткени ал жерде балдар үчүн дагы мектеп да бар экен, анан спорт аянттары, жатаканасы баардыгы шартта түзүлүп тур да. Өнүктүрүүчү оюндарды уюштурганга жакшы болот, шарттар. Бишкекте акысыз деп атасыздар, орундар чектелүү же каалашынча калып ала бересиздерби? Балдар толуп кетсе керек. Ооба, кээде мисалы мындай болуп калат ал жердеги окуялардан. Мисалы күнүнө 15 эле бала окутабыз. Анан кээде аябай жактыргандар да чыгат экен. Мисалы мындай бир ата-эне чалды, мындан кийин эртең мен балдарымды чакырып алачы, таң атпай туруп алып кеттик дей берет экен дейт экен. Ойготуп кийишини да, ооба. Ата-энеси баа жүдөп кетет, убакыт болбой калат. Балдарга ошо демек жагып атыптыр. Анан орундар негизи чектелген эмес, бизге катталып коет, анан биз кезек менен баарын чакырабыз. Жакшы. Анан кийин бул аябай жакшы иш-чараны өткөрүп аткан экенсиздер. Долбоор жакшы экен, келечеги кең болот деп ишенебиз. Анан кийин мындай суроо бергим келип атат. Башка аймактарда дагы ушундай лагерьлерди ачуу планда барбы? Кудай буйрса, башка аймактарда да айыл жергесиндеби эми азырынча ушинтип баштадык. Анан буйрса Кыргызстан ошо бардык жагында ачууга, азыр эми ачык айтканда аны ойлоно элекпиз, бирок сөзсүз кылышыбыз мүмкүн. Мисалы үчүн биздин инилерибиз бар деп эсептейли. 5 жашта быйыл таттын сиңдиси бар дейличи, мисалы үчүн. Анан кийин ал 5 жашта да бул жылы ушу көлгө барды, эмки жылы Арсланбопко барсын, же болбосо дагы Таласка барсын деген сыяктуучу. Туура айтасыз. Бул сунуштар. Биз күзгө жакын күзүндө бир долбоорубуз бар, баласынан кербени деген. Балким муну караштырабыз да сөз, анткени жалгыз эле белгилүү бир шаар же област менен чектелбей, баардык аймакка уюштурганга жеткирүүгө аракет кылабыз. Ошол жакшыраак болмок да, эмки жылы тияка карата 12ге чыккычактычы. Чындыгында ооба, айыл жергесиндеги балдарга көп эле баягы жетиштүү эмес да, ошол жактарга барып дагы өнүктүрсөңүздөр, мен ойлойм балдарга дагы аябай пайдалуу болот. Бишкектиктерден калышпасын, Ооба, бул жакшы сунуштар болду биз тараптан. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ийгиликтер болсун. Бул долбооруңуздардын өмүрү узун болсун. Ар дайым бөбөккөрүбүздө ушундай билимге жана жакшы жактарга үндөп жүрөбүз. Чоң рахмат сиздерге. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат.